Салам достор. Айымдар үчүн бир нече пайдалуу кеңештерди айта кетели. Помаданы сүйкөрдөн мурун ага өзүнүн өңүнө окшош тенди же түссүз упаны сээп койсоңуз, помада оозуңузда көпкө чейин өчпөй сакталат. Бижутерияңыз узакка сакталсын десеңиз, түссүз лак менен боеп коюңуз. Мында өңү гана ачылбастан майда деталдары дагы бекемделет. Бийик така менен көчөгө чыгаарда бутуңуз чарчап калбоосу үчүн 3 жана 4 мажаңызды пластир менен ороп алсаңыз болот. Сурмаңызга катуу кагазды коюп туруп, андан туш койсоңуз, тери булганбай кирпигиңиз жакшы боелот. Кулпунайдын кесимин тиш щеткасына коюп, тишиңизди жакшылап жышысаңыз, тишиңиз укмуштуудай агарып чыгат. Таракка атырдан бир аз сээп, чачыңызды тарасаңыз, күн бою жагымдуу жыттанып турасыз. Эскирип калган тениңизди ыргытпай, ага түссүз лак кошуп аралаштырсаңыз, жаңы өзгөчө өңдөгү лак жаралат. Помадаңыз сынып калса, сынган бөлүгүн бир аз ысытып туруп, экинчи бөлүгүнө жабыштырып муздаткычка салып койсоңуз, калыбына келип калат. Кашыңыз иретсиз жана коюу болсо, чач үчүн гелди сүйкөп койсоңуз болот. Тишиңиз апапак көрүнсүн десеңиз, помаданын күлгүн сыя, ачык кызыл өңдүүсүн тандаңыз. Ар дайым биздин пайдалуу кеңештерибизди угуп, биз менен бирге болсоңуздар, биз кубанычта болобуз. Каналга катталууну унутпаңыз.